Рұқсат берсеңер, расми açılışты баштасақ. Қырғыз Республикасының Конституциясының 83-ші беренесінің 1-ші бөлігіне жана Қырғыз Республикасының Жогорку Кеңешінің регламенті жөнүндө мыйзамынын 34-ші беренесінің 1-ші бөлігіне лайық Қырғыз Республикасының Жогорку Кеңешінің 7-ші чакырылышынын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгүлү аска солор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги, бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Рахмат, урматтуу кесиптештер, бардыңыздарды кезекти сессиянын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Урматтуу коллегалар, кече күнү биз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн 31 жылдыгын расмий белгиледик. Ошону менен бирге Байтик атабыздын 200 жылдыгын мааракесин өткөрдүк. Учурдан пайдаланып, жалпы Жогорку Кеңештин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы кыргызстандыктарды ушул майрам менен чын дилимден куттуктайм. Дайым элибизде тынчтык, амандык болуп, ийгиликтер коштоп, мамлекетибиз гүлдөп өссүн. Ар бирибиз кызмат кылып, ошол мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө өз салымыбызды кошолу. Мамлекетибиздин түндүгү бийик, угу бекем, керегеси кең болсун. Майрамыңыздар менен. Урматтуу коллегалар, бүгүнкү расмий ачылышка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров келип отурат. Сөздү Акылбек Үсөнбековичке узатам. Келиңиз, Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу Талант Турдумаматович, урматтуу депутаттар, сиздерди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, кабинет министровдун атынан Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясынын ишин башталышы менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биринчи сессияда аткаруу бийлиги тарабынан 124 мыйзам долбоору демилгенленип, анын 71-и Жогорку Кеңештин тарабынан жактырылып, анын ичинен 67 мыйзамга урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койду. Сиздердин жай мезгилиндеги округтардагы шайлоочулар, айылдын жана шаарлардын жашоочулары менен болгон жолугушууларыңыз абдан пайдалуу өткөнүнө биз күбө болдук. Азыр карооңуздарга 121 мыйзам долбоору турат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, биз камбарата бир эң чоң проектти баштап кириштик. Эгерде 2014 жылкы
жылдын ТОсуна карай турган болсок 3 миллиард доллар болсо, андан бери материалдардын баары кескин түрдө өсүп кетти. Биздин эксперттердин болжолу менен 5 миллиарддан 6 миллиард долларга чейин аккумулировать эте турган чоң бир экономикабыздагы эң чоң бир ири проектлердин бири болуп калды. Мындай чоң акчаларды аккумулировать этиш үчүн бир топ мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Сиздер менен чогуу ушу суроо талаптарды дагы чечебиз деген үмүтүбүз бар. Мындан тышкары жакын арада 15-16 сентябрда Самаркандта ШОСтун кезектеги отурумунда биз күтүп жатабыз. Урматтуу жетекчилер, Кытай Эл Республикасынын жетекчиси, биздин президент жана Өзбекстандын президенти менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кол коюунун астында турабыз. 180ге жакын специалисттер Кытай Эл Республикасынан келип, Кыргызстандын территориясындагы геофизикалык иш аракеттердин үстүндө биздин адистер менен чогуу иштеп атышат. Орто болжол менен эмки жылдын жарым жылдыгында мунун дагы ТОсу бүтөт деп атабыз. ТОсу бүткөндөн кийин бул дагы бир 5 миллиарддан 7 миллиард долларга чейин биздин өлкөбүзгө, биздин территориябыздан өтүп аткан темир жолго биз сарпташыбыз керек. Ошондуктан ушу эки чоң проекттин тегерегинде мен ойлоп атам, биздин кыргыз элибиз дагы биригип, мындан ары кыргыз өлкөсүнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошот деп мен терең ишенем.